Салам достор, назарыңыздарда кайрадан эле эң мыкты шоу жана анын алып баруучусу жана ушул квартиранын квартиранты мен Мыктыбек Мукаев. Анда эмесе биз баштайбыз. Let's go. Биздин шоу башкалардан өзгөчөлөнүп бардык мен деген жылдыздар, белгилүү адамдар менин үйүмө конокко келип, чай ичип, чай ичкендин ордуна дагы оюн ойноп, өзүлөрүнүн мыкты экенин далилдемекчи. Ошондуктан бүгүн бизде ким конокто десеңиздер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев байкебиз. Салам алейкум байке. Алейкум ассалам, кандайсың? Жакшы, карызга акча өртүп алыштык го. Бүгүн жаныма салбай келдим эле. Кайрат байке, кош келипсиз. Бизде жакшынакай эреже бар. Бардыңыздарды бекеринен үйгө чакырбайм, анткени үйгө келгенде адамдар өзүн бир аз эркин сезе баштайт. Бизде үйдөгүдөй кийинип жүрүш керек. Биз сизге даярдап койдук. Биздин оюбуз боюнча Кайрат Пиримбердиев үйүндө кандай жүрөт деген кийим бар. Ошол кийимди кийип келиңиз, андан ары биз улантмакчыбыз. Урматтуу достор, дагы бир жолу тосуп алыңыздар. Голос теледолбоорунда үнүн айрыган, бир жолу концертте катуу бийлеп эмдеп шымын айрыган Жетлинин двойниги сакада алтын бою бар. Бүгүн бир-эки жерде тою бар дегендей, үнү булбулдай, телосы чымчыктай болгон Кыргыз эстрадасынын эң мыкты ырчысы Кайрат Пиримбердиев байкебиз. Кандайсыз байке? Жакшы, жакшы. Биз таптыкпы? Точно ушундай жүрөсүзбү үйдө? Үйдө эми точно мындай эмес, үйдө шорты менен майка кийип жүрөм, бирок бул эле сонун. Шорты майка, анын үстүнөн ушуну кийем деп койсо. Жок, шорты майка анан шубаны берген мындай цепочка тагып алам деп эле. Корона кийип алып өзүмдү король сезип калам, эстраданын королу. Мындай кийинип алып көчөгө эле чыгып жүрөш керек экен, мындай сонун экен да, жеңил. Бардык интервьюлар ушундай өтсө сонун болмок да. Ар бир интервьюга барып, жанагы Асман теледолбоорунда ушундай пижамачаны отуруп алып, сиз анчарды ой койдуңуз, уйкуну келтирип, уктап калтырын деп. Ошентип дагы көрүш керек экен анда. Кандайсыз Кайрат байке? Кандай келип алдыңыз? Каяктан келип атасыз? Бияктан эле келатам, үй жактан ушу атайын даярданып, эң мыкты шоуго тартылайын деп, мыкылардын мыкысы болоюн деп. Сиз да шоу ачып алыңыз да, эң кайрат кылыңыздар шоу деп. Жана анча-мынча ырдаган ырчылардын баарын чакырып алчу. Эми кайрат кылыңыздар, башка эле жерге барыңыздар деп. Главная сцена жана Голос эки долбооруна катышып келдиңер, эки жакта тең финалга чыктыңыздар. Кайсы долбоор сизге көбүрөөк атактуулук алып келди дейсиз? Голоско дейм, анткени главная сцена деле өзүнүн эффектин берди. Бирок Голостан кийин көбүрөөк болуп кетти да, жана ставка дегендей элечи. Көтөрүлдү да сразу элечи. Главная сценадан машина от алса, дальше газ тээ турган Голос менен кетип калдым да ошон. Жакында эле эмгек сиңирген ырчы наамын алдыңыз. Бул наам деги эмне берет экен? Же баягы эле ставкаңыз дагы өсүп атабы алгандан кийин да? Мурда жеңилдетүүлөр болуш экен кичине, мисалы үчүн троллейбуска бекер деген сыяктуу. Азыр болбой калыптыр, азыр троллейбуска акча төлөйсүң, бирок скидка менен экен да. Пенсионерлер сыяктуу 5 сом менен түшө турасыздар, ошондой экен да. Анан мисалы үчүн балдарыңа бала бакчасына, мектепке жеңилдетүүлөр бар экен, акча төлөмөй жагынанчы. Атайын больница бар экен, ушундай бизге окшогондор үчүнчү. Ошол жактан алыс экен деп койсор, Баткенде экен, жетишкирей экен, аны эч ким колдонбойт экен. Ошакка барып бекер дарыланат экенсиң, бирок барганча жол керегиңди өзүң төлөп. Жол керек, барсаң дарылар жок деп койсо. Анан Бишкектен дары алдырып, кайра телефон чалып, досуң келип ушундай. Жон гана бир наам экен да. Наам бирок элдин сыймыгы болуп калат да. Эң башкысы элдин баягы элдин арасындагы наамдын аты. Сый урмат да. Себеп дегенде мен мындай күн өткөн сайын байкап жүрүп, мындай ушундай ой жүгүртөм да. Элге жагыш, анан кийин көпчүлүктүн көңүлүн алыш оңой эмес экен, мисалы үчүн. Ошол эле тамадалар, мисалы үчүн канча деген көпчүлүк менен иштеп жүрүшөт го. Ошону бер жактан карап туруп байкайбыз, алар деген баардыгын көңүлүн алганга аракет кылат. Ошол сыңарындай эле эл алдында жүргөн адамдар кандайдыр бир баягы оңой эмес экен да, бир ыр менен эле же болбосо бир эки ыр менен эле баардык көпчүлүктүн көңүлүн өзүңө буруп алыш. Ошол эле убакта
сый урматын дагы алып алыш. Ошон үчүн бул дагы ошол наам, ошол кандайдыр бир сый урматка болгон өзүнүн бир кадамы деп ойлойм да. Бекер иштеп жүрөпмүн дейсиз да. Муну карап алып, эмгек сиңирген артист ар кимге эле өрө бербейт да, жар кимге эле өрө береби? Жок, ар кимге бербейт. Кээ бирөөлөргө өрө берет окшойт, Билбейм. Эми Кээде мисалы үчүн гезиттен окуп калам да, бул ырчыга эмнеге берип койду, жапчаш экен, бул ырчы эртеле алып калды дегендер бар да, ошолор. Кээ бирөөнө туура берилет, кээ бирөөнө туура эмес. Менин оюмча сизге эки Россиянын эң чоң конкурсунун финалына чыгып келдиңиз. Эмгек сиңирген эмес, Кыргыз Республикасынын шоу бизнесинин президенти деген атты берип койсо деле туура болмок да. Анан Кайрат байке мындай суроо. Бизде ырчылар көбүнчөсү эски ырларды кайра эле жаңы ырдап чыгып атышат да. Жаңы ыр жазган ырчылар аябай эле аз. Ошол эмне себептен болуп жатат? жалкоолук дагы да, бул дагычы. Жалкоолук, ошо иштебегендерден, Жаңы ыр деген көп изденүүнү талап кылат. Жаңы ыр жазыш үчүн жаңы вообще жаңы музыка, жаңы жол, жаңы течение деп коет го, жаңы агым жаратыш үчүн сен деген мындай музыкалык билимиң бар болуш керек, музыка жөнүндө түшүнүгүң бар болуш керек, нота жазганды билишиң керек. Биз деген азыркылар көбүбүз баарыбыз эле нота деген эмне экенин билбейбиз. Анан кийин ошон үчүн деп отуруп жаштын айнантканда мен деп сонун эркен алып ырдап кое беребиз мисалы үчүнчү. Ошол кайсыл ырчы эле деп кой. Ошол ырчын Уруш керек, иштебей атат койсо. Мисалы Мирбек Атабековдун ар бир ыры жаңы ырлар жазып атат. Кээ бир ырчылар бар, мисалы сиздин го өзүңүздүн кээ жакшы ырларыңыздар бар, эски ырларыңыздардан мурун шоуга барганга чейин. Кээ бир ырчылар бир эки эле эски ырларды ырдап туруп эле, анан өзүлөрүн звезда сезип калышат да. Анан тойлордо жүрүшөт, ошол ырды ырдап коюп акча таап, ошол адал эмес болуп калат го дейм бир аз. Ой жүгүртүп көргөн эмес экенмин. Азыр сен айтсаң ойлонуп атам да, туурабы же. Аябай грустет салдым окшойт сизде. Бирок негизи адал эмес деп мүмкүн биз аны Айтыш кыйын. айтыш кыйын. Тойлордон болобу, каяктан болобу дайыма көрөм, аябай энержайзесиз, өзүңүз кирип туруп энергияңызды элге таратып таштайсыз да. Жан дүйүн менен ырдап. Кээ бир ырчылар ошо тойлордо фонограмма менен ырдашат да. Ошого кандай карайсыз сиз? Бул жөнүндө айта алам. Так. Айта алам. В общем, могул ырчы ук токойсо. Азыр фамилиятына список кана кагаз жана. Список менен айтып берейин. Жок, эми чын айтканда туура айтасың, жанды ырдап атканда сезилет. Угуп аткан адам мындай музыкадан түшүнүгү жок болсо делечи, байкалып калат да, жанды ырдап атабы же фонограмма ырдап атабы сезилет. Себеп дегенде фонограмма ырдап аткан ырчы эми фонограмма ырдап аткан деп деле айтпай койсо болот. Фонограммага оозун кыбыратып аткан ырчы андан энергия чыкпайт. Себеп дегенде ал үндү чыгарыш үчүн деле денең кыймылдап баштайт да. Ырдап атканда, мисалы шаңдуу ырдап атсаң, ошол эле чаткалдын тоосун ашканда мен өзүң кыймылдап баштайсың да. Ошол кыймылың адамга сезиле баштайт да, бул живой экен депчи, бул мындай чын эле ырдап атат. Үндөн деле сезилип калат да. Сиз ырдап көрүңүз да, мен оозумду кыймылдатып көрөм, менден энергия чыгат бекен. Мен көрүнбөй турган мындай. Сен эле тартып бересиң, Давай. Чаткалдын тоосун ашканда мен чарбылып. Эми силер актёрсуңар, силер билесиңер да эмне кылыш керек. Силер шүмшүксүңөр, силер өлгүдө шүмшүк болосуңар деп койсуз. Эме жанагы фонограмма менен ырдап жүргөн ырчылар силерден үйрөнөт окшойт да. Мисалы кыргыз шоу бизнесине эмне жетишпейт? Мисалга алсак, казактардын ырчылары жанагы ошол эле Жаккалип, Скриптонит болобу рэперлери да. Россиянын немесинде шоу бизнесине аралашып жүрүшөт. Ошол жакты уже ээлеп алышты десек да болбойт. Алар жакшы деңгээлде жүрүшөт да. Биздикилер өзүбүздүн өлкөдө ырлар чыкпай атса, чет жакка кантип чыксак болот деги эле. Жаккалип, Скриптониттердей болуп Россиянын деңгээлине чыгыш үчүн анда секс менен наркотик жөнүндө ырдаш керек болуп калып атпайбы? Биз деген ыймандуу калкпыз. Биздин ырчыларыбыз ыймандуу. Жаккалиптин жакшылар деле бар да. Лейла, Медина. Алар кийин да, бирок биринчи мындай. Биринчи секс менен чыгып кетти. Даң этип атын чыгарыш үчүн биринчиден ошо секс менен наркотикти мындай баягы орусча айтканда развратный образ жизни ошол жөнүндө ырдап атышпайбы? Биздин кыргыздын ырчылары ыймандуу. Мен ошон үчүн аябай ыраазы болом да. Чыкпайлы эки жакка. Чыкпай эле, жашынакай эле, ошол эле. Өзүбүз эле жана Кайнар менен Ала Тоо ресторанын ортосунда эле туудасында жүгүрүп жүрөр эле деп кой. Зато жанагындай жөнүндө ырдабайбыз. Жакшы. Көгүчтөр жөнүндө ырдабайбыз, мисалы үчүн. Анда эмесе биз айткандай эле Кайрат байке өзү да бир аз тамашакөй адам деп калдык. Ошол тамашалашып бири-бирибизди
кимибиз күлкүмүштүү экенибизди текшермекчибиз. Кайрат байке экөөбүз азыр жаман тамашалар же болбосо болбогон тамашалар деген конкурс ойнойбуз. Анда эмесе баштайлы. Мерген Турган менен Кайрат Кыргыз кошулса эмне болот? Эмне болот? Уят болот. Ирчылардын иттери башка иттерден эмнеси менен айырмаланат? Эмнеси менен? Ирчылардын иттери кээде фонограмма менен үрүп коюшу мүмкүн. Курал Чокоевдун шляпасынын астында эмне бар? Эмне бар? Какач. Мен эмнеге Нурлан Насиптин свадьбасына барган жокмун? Эмнеге? Билеттер аябай кымбат экен го. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын кандай окшоштугу бар? Кандай окшоштугу? Экөө тең Нурлан Насипти сүйүшөт. Ой. Рахман Разыков кредитин качан төлөйт? Качан? Ар бир айдын алтысында. Аниме мультикти көргөн адам эмне болот? Эмне болот? Бети анимейт эт. Ой. Эмнеге Самат Эркинбеков жакшы ырчы боло албайт? Эмнеге? Анткени ал эки эле нота билет до плюс фа деген. Эмнеге мышыктар Кайрат Кыргызды жаман көрүшөт? Эмнеге? Анткени ал иттей сулуу. Ой. Татаулан маршруткада бир кыздын бутун басып алыптыр. Татаулан ал кызга эмне деди? Эмне деди? Капа болбо, карындаш. Ай, койчу. Чобой. Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check It KG сайтында. 3-чү чыгарылышта Асель Кадырбекова менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетели. Жеңүүчүбүз болуп Дана Канатбекова деген көрөрманыбыз аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Let's Go'дон ушундай дүйнөлүк чемпионаттын тобун утуп алдыңыз жана ошондой эле Асель Кадырбекованын атынан бижутерия же болбосо жана имек-симектерди ошону утуп алдыңыз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиз менеджерлер сизге жазып кайдан алып кетишти түшүндүрөт. Жакында бардык жеңүүчүлөрдү видеого киргизип, ушул каналга жүктөйбүз. 1-1 ТВга катталыңыздар. Көрүп жатканыңыздарга чоң рахмат. Эң мыкты шоу баарыңыздарды сүйөт. Баарыңыздарга чоң рахмат. Акыркы кездерде инстаграмыңыздан көп көрүп калабыз. Курал Чокоев экөөңүз эрежесиз мушташ боюнча машыгып жүрөсүздөр. Буга эмне түрткү болду? Же бирөө менен чабышып кетип таяк жеп калдыңарбы же кандай? Андай деле болгон жок. Энергияны чыгарыш керек болот да окшойт да. Дайыма эле шоу чөйрөсүндө кандайсыңар, жакшысыңар деп мындай жылмайып жүрүп анча байкуш болуп жаман энергияны чыгарыш керек да, грушаны чапкылап. Мен негизи мындай мактана кетейин деп элечи. Мен аябай энергичный адаммын. Менде энергия ашып турат дайыма элечи. Анда баягы кышында кайда элеңиз тетси өчүп калганда. Ошо мен мындай мурдума сайып туруп эле. Мурдума сайып чыгарганда ошондо тетс үй неменин баарын, Бишкектин баарын жылып салмактын. О негизи мындай аябай ушундай энергичный адаммын. Анан кийин тынбай ушундай асманда жерде отурганда да урушушат да, мындай жөн отурчу деп. Жөн отурчу бутка тепкилебейди. Сүйлөп атканда мынтип береткем да мен. Ушундай. Анан ошону чыгарыш керек болуп анан кийин залга барып. Көнүп калсаңар керек, Бишкектин жолдорунда машинада жүрө берип. Жөн эле мындай эле өзүңөр үчүн эле. Же Курал экөөңөр чабышалды отосоор. Жок, эч кимди эле урап, элдин баары ушинтип сурай берет да, эмне? Сен эмне? Кимди сабайын деп жүрөсүң? Кимге даярданып атасың деп. Жанагы фонограмма менен ырдаган ырчылар жанчыйын деп атам деп койсор. Дагы суроо, акыркы жолу качан мушташтыңар эле? Кечөө деп койсор. Жок, спаррингтен кече эле мушташкам, ооба. Бирок мындай чыныгы мушташ. Жаман суроо берсең, азыр мушташабыз деп койсор. Анан 10 мүнөттөн айтам, 10 мүнөт мурун мушташкам деппи. Качан жаңыр? Ошону көбү сурап атат. Азыр буюрса мына жакында эле эмес, жылдын башында баштаган болчумун, англис тилинде жаңы ыр жазгам. Европоп деген сыяктуу стилдер бар, Евроденс дегенчи. Кудай буюрса ал жакында чыгат. Европа плюстан чыккан, бул Кыргызстанданчы, бизден. Эч ким байкабай калды, меники экен англисче болчу деп койчу. Ошентип калса окшойт, көптөр байкабай калды окшойт. Анан кийин бирок негизги максатым англис тилинде ыр болгондон кийин ал ырды мен Европага чыгардым. Буюрса могу ушул май айынын аягында Бельгиядан релиз болот.
Анан кийин европалык музыкалык чарттарга дагы катышат буюрса. Бельгиялык лейбл менен контракт түзүп кол койдум. Ошол ырыңыздан бир үзүндү аткарып бербейсизби? Take control, drive me deeper into love, drive me deeper into love, drive me deeper. Ушундай да. Ачуу айрандын эле англисчеси бар. Ошондой. Куралдардан уруксат сурап алууга. Ал жакта барып калсаңыз сиз Кайрат Пирмбердиев болуп барасыз да. Жок, ал жака башкача ат койгом өзүмө. Кандай деген? Азыр. Достор, тоз алыңыздар, Кайрат Де Брюйне деп. Жок. Кайрат мен. Кайрат мен. Ооба. Мен Бельгиядан тааныгандарым бир гана футболисттер тааныйм да, ошолордун фамилияларын сиздин атыңызга кошуп коюшум мүмкүн. Мисалы, Кимди? Кайрат Де Брюйне, Кайрат Вертонген, Лукаку Кайрат дегенчи. Ошо акыркысы жакты мага. Лукаку дегенби? Лукаку бирок ал бою узун 190 метр немеде футболист. Болбой калат анда. Кайрат Мертенс. Жагабы? Ооба, Кайрат мен дегенге жакын. Окшошураак да, Кайрат Мертенс. Ladies and gentlemen, тосуп алыңыздар, Кайрат Мертенс. Жеке жашооңуз жөнүндө сүйлөшсөк, жубайыңыз Элежени кантип эркелетесиз? Мышыгымды эркелетем. Чымчыгымды эркелетем. Элеже сизди кантип эркелетет? Мышыгым, чымчыгым. Бизде фантазия анча эмес да койчу. Күчүгүмдү эркелетет. Биз көбүнчө мындай эркелешебиз да. Турча ичпейсиңби деген ошол эркелеткендей да. Төшөк салчы. Ошол эркелет. Кирди ким жойт бүгүн? Аябай. Башка каналга коюп койчу ал да деген. Деген бул жаным деген сөз да. Ошол сонун эң биздин назик эркелеткенибиз да. Тура кой алтыным, бул урушканыбызды койсо. Сиздин менеджериңиз Элеже да? Ооба. Ошол эле менеджерлерге ырчылар кандайдыр процентин берет. Сиздин менеджериңиз наоборот сизге процент берип коет болуш керек экен. Мен менеджерге 90% берем. 90%, сиздики 10%. Чай пайга, там, бензинге, Бензин ары бир басканга боло берет. Пижама сатып алганга. Музыка уккан жакшы көрөсүзбү? Ооба да. Кандай угасыз? Наушникти аябай сайып алып. Машинада баратканда машинадан эле угам, үйдө отурсам наушник коюп алып угам. Азыр ошондой конкурс болот. Кийинки конкурсубуздун аты уккум келбейт дейт. Сиз кулагыңызга наушник тагасыз, анан кандайдыр бир музыканы коебуз. Ошол музыканы угуп атканда мен кандайдыр сөздөрдү айтып турам, сиз ошону табышыңыз керек да. Анда даяр болсок, биз кеттик. Let's go. Өрдөк. Дагы бир жолу айтсаң? Өрдөк. Короз. Өрдөк. Очок. Өрдөк. Дагы айтсаң? Өрдөк. Короз. Өрдөк. Токтот. Өрдөк. Ойно. Өрдөк. Орозо. Өрдөк. Тапкан жоктун. Чүкө. 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 Автомойка. Афимол. Автомойка. Азиямол. Автомойка. Бирдеке нада деп. Нада бада деп айтылып атат да 3 жолу, Автомойка. Жакшы музыка болот окшойт, Кофемолкабы? Автомойка. Машина жөндөп болот атабы? Автомойка. Чучук. Чучук. Таптыңбы? Пирмбердиев. Пирмбердиев. Таптыңбы? Тактай. Кайрат. Мондай мага барган мондай эле көрүнүп атат. Дегендей эле көрүнүп атат. Тактай. Кайыкта дейсиңби? Тактай. Качан? Тактай. Тапкан жоктун. Картошка. Ручка. Картошка. Игрушка. Картошка. Озвучка. Картошка. Жок, озвучка эмес. Тапкан жоктун. Инстаграм. Инстаграм. Зажим. Инстаграм. Инстаграм. Селфиби? Инстаграмбы? Чичкан. Чычкак. Жок. Мен шынайдым. Чичкан. Чичкан. Ручка. Чичкан.
Сиз кака дейсиңби? Бир эле сөз. Чычкан. Давайте, акыркы сөз. Все, акыркы сөз. Батек. Баклашка. Батек. Батыр. Батек. Бакыт. Батек. Балдыз. Батекпи? Все. Аэропорт. Айран. Аэропорт. Аэропорт. Тапты, ол билет экен бул. Баястан. Композиция. Баястан. Моцарт. Баястан. Баклажка. Баястан. Баклажан. Баястан. Бакай. Баястан. Тапты. Кычкач. Кычкач. Ух ты, сразу тапты. Сүрөт. Жүгөрү. Сүрөт. Жүгөн. Сүрөт. Сүйкө. Сүрөт. Сүрөт. Барын таап атат го. Мактанчак. Монтажка. Мактанчак. Аранжировка. Мактанчак. Ташбака. Мактанчак. Бажа. Мактанчак. Мандраж. Мактанчак. Мактанчак. Ашлямфу. Арсланбап. Ашлямфу. Арбуз. Ашлямфу. Ашлямфу. Стадион. Тырышчак. Стадион. Стандарт. Стадион. Гладиолус. Стадион. Стадион. Эмгекчил. Эчки. Эмгекчил. Эмгек. Эмгекчил. Эринчек. Эмгекчил. Эмилбек. Акыркы сөз. Намыскөй. Тамашо. Намыскөй. Намысы жок. Намыскөй. Намыскөй. Все, таптым. Акыркы жолу качан фонограмма менен ырдадыңыз эле? Жакында эле деп эле коеюн. Жакында эле. Ооба, себеп дегенде кыштын күндөрүндө айрыкча мен ангинам бар да, анан кийин тамак ооруйт. Алдын ала сүйлөшүлүп калган, мисалы үчүн бир заказ бар да. Анан кийин арка барып ырдаш керек. Жандуу ырдайын десең болбойт, кыйналасың. Тамак ооруп тургандачы, анан ошондо фонограмма. Бирок өзүңөрдү энергияны болушунча бересиздер. Ооба, бирок мен ушу бир айтып коеюн, фонограмма кээ ушу болуп калат эми ушундай учурларчы. Тойлордо барып ушундай кээде фонограмма ырдап аткан учурда өзүмдү мындай бир көчөнүн ортосунда турсачан тургандай сезип берем да, уял берем да, мына элдердин баары мени карап деп аткандай болуп элечи, өзүм ичиме эле ушундай боло берем. Бирок кээ бир учурлар дайыма эле көчөнүн ортосунда турсачан тура беришет го. Ушу көнүп калыптыр. Эң биринчи тапкан акчаңыз кантип таптыңыз эле, кайдан таптыңыз эле, эмнеге короттуңуз эле деген эсиңизде барбы? Ооба да. Ал деген эсимен кетпейт го. Ушул мен бир 3-4 класстарда беле же биздин кичинекей кезибизде болчу да. Кыргызстанда аябай ачарчылык болгон. Ачарчылык эмес эми, бирок мындай кризис болгон да. Качан жылдары ошо? 90-жылдардын аяктарында, 96-97 жылдар болчу да. Ушундай кризис болгондо элдер кыйналган аябайчы. Менин курагымдагылар билет ошону. Анан кийин ошол кездерде жүгөрүдөн нан бышырып жечик. Жүгөрү нан, бир күнгө бир нан эле бышырчык дагы ошону кечке чейин бөлүшүп жечик. Үй бүлө апам бакыш жебей эле калчы. Өзүнүн кусогун улам бизге бере берчи да. Ай, мен курсагым ток, мен жей бергиле деп элечи. Ошол кезде эсимде токойдон отун теричик биз дайыма элечи. Ойноп, токойдун ичинде жүрө берчик, сууга түшүп, жайындачы. Анан ошентип жүрүп, ошол кезде бир 20 сомдуктар азыркылардан башкачараак болчу кичине. Мындай эски 20 сомдуктар. Чоңураак болчу да. Ошондо 20 сомдук жатканын көрүп калгам да, жерде жатканчы. Анан кийин барып эле алып туруп карап, ачсам 20 сомдуктан 5 экен, 100 сом экен да. Ал кезде 100 сом жакшы акча болчу. Анда бир нан деген 1 сом 50 тиын турчу. Бир лепешкачы. Аны үйгө алып келип алып, жаман апам сүйүнүп, ушул менин багаарым деп, кичинекей болчумун. Аябай сүйүнүптүм эле. Анан биз ал акчага
ун сатып алып, анан элдер жүгөрү нан жеп атса, биз буудай ундан нан жеп аябай сүйүнгөнбүз. Айылдын эң бай болгон турайсыздар. Той болгон кадимкидей үйдө. Ой, тигилер бул ун алышкан, алар байып кетишкен, киши карабай калышкан деген. Ошо анын баласы кыйын, ал токойдо жүрүп акча таап калган азыр. Эң көп тапкан акча тойдо ырдап бергениңизге же концертте катышканыңызга чоң мындай гонорар канча болду эле, эң чоң? Айта берейинби? Айта бер, башкалар оозун ачып калса, ами кайрат кыйын турбайбы деп. Эми билбейм, ал көп меселе ушул. Бир жолу Астанада бир кишинин юбилейи болуп калып, ушундай киши экен да, мындай юбилей бере турган киши экен. Анан кийин ошол юбилейине биз барып, былтыр болчу да, былтыр барып ырдаганда анан ушул бир антракт ырдагам, ал бир антракт деген 8-9 ырда. Ошол 9 ыр үчүн $5000 төлөгөн да мага. Жакшы. Мындай көп акча тапканда мындай катуураак айтса болот да, Кайрат байке, мен бир жолу ден ырдагам депчи. Силер уялып айтып атпайсыздар, бир жолу 250 сом төлөп койгон дегенде элечи. Жок, эми баягы мындай көп мактана бергим келбейт да, бирок. Негизи жөнөкөйлүгүңүз эми $5000 бардыгына мындай үйүнө Кайраттын жөнөкөйлүгү деп илип койсо жакшы болмок. Ошодон алып улам ичип туруппу эми. Кайрат байке, кайсы бир интервьюңузду окугам. Сиз башында Бишкекке келгенде 1 жыл араб тилин окуу боюнча даярдоо курсун өтүптүсүз. Ошо араб тилин азыр билесизби же ошо ойдон эле калды, унутулдубу? Кувейт университетине тапшырып келген болчумун да, анан кийин ошо даярдоо курсуна өтүп калып, анан мындай негизги курска эмес болуп, ошодон көңүлүм калып кайра кетип калгам да. Таласкачы. Таарынсаң таласка кетти, таарынып кетип калсаң. Кувейт университети таарынып силерге кеттим деп кетип калгансыңар да. Ошондой эле болгон да. Анан кийин араб тилин мындай Курандын деңгээлинде билем да. Бирок мындай андан ашык эмес да. Мисалы азыркы мен билем, азыркы заманбап араб тили менен Курандын деңгээлинде араб тили аябай айырмаланат да. Эки башка, Сүйлөшкөн кезинде биздин деле кыргыз тили, Манастын кыргыз тили менен азыркы кыргыз тили экөө ар башка го. Азыркы кыргыз тили зын, тадаң, даң деген сөздөр пайда болуп кетпеди. Уже дегендерди кошо берет. Уже, дажичи деген. Койчай дейт го. Ошолор бар да. Электриктин окуусун окупсуз, ошо электрик жагы кандай? Үйдөн свет жасап коесузбу же чифаль бузулуп калса жасап коесуз же светтен коркосузбу өзүңүз? Үйдө бузулган чифальдар дароо эле мусорго кетет. Өзү негизи эле кичинекей мен токтон корком, ага болсо ошо мындай эле окууга тапшырыш керек эле деп эле барып тапшырып койгон болчумун. Жөн эле үйдөгүлөр үчүн диплом керек, Ошондой үчүн эле тапшырып койгон болчумун. Анан кийин бир жолу ушундай окуя болгон, тиги микрофонго ток келип калыптыр да, баягы заземление деп коет го. Ошо косулбай калыптыр дагы, анан кийин анын алканга сезилбептир. Анан ырдап атып оозума тип кеткенде ошондо ток урду да менчи. Ал тойдо болчу да. Анан кийин ал жерде баягы отурган элдер баарынын көзүнчө ошондо катуу сөгүнгөм да микрофонгочу. Ток уруп жибергенден сөгүнүп жибергем да. Ондай ток урду. Баягы эле белгисиз. Ушундай сыяктуу болуп кеткен да, кечирип коюңуздар, бул баягы. Ушундай болуп кеткен, анан кийин. Негизи токко аябай алысмын токтончу. Корком мындай. Эми баягы мындай удлинителер бузулуп калса, тиягынан сууруп туруп жазай берем. Бирок баягы кошулуп турган нерселерди жазай албайм да, корком алардан. Биз сиздин токтон коркоруңузду билген эмеспиз. Бизде кийинки конкурс шок факт деп аталат. Шок фактта экөөбүз, Кайрат байке экөөбүз өзүбүз жөнүндө кандайдыр бир фактыларды айтабыз. Кайрат байке өзүнүн интуициясына ишенип, мен өзүмдүн интуицияма ишенип дегендей табабыз. Туура эмес таап калсак, шокер менен колубузга жейбиз. Ток курдурмайбы? Ток курдурмай. Ток урду. Ток курдурбай эле койсо болбойбу? Акырын урат. Акырын эле. Менин эң жакшы көргөн бир оюндарым бири бул шок факт. Кайрат байке, бул оюн жөп жөнөкөй. Жана эле айткандай, сиздин фобияңыз бул ток экен. Эми ошол фобияны жеңиш үчүн ошону кайра текшерип көрүш керек экен да өзүңөчү. Кеттик. Let's go. Мен негизи орус мектебин окуп бүтүргөм. Бул калп. Чынында калп болчу болчу. 6-чы класста атамдын машинеси менен столбо сүзүп алгам. Ошондон кийин машина айдагандан корком. Бул чын окшойт. Ай! Калп беле. Бишкекке жаңы келгенде мен официант болуп иштегем. Бул чынбы же калппы? Чечиңиз, чынбы же калппы? Чын. Ай! Ай!
Мен быйыл биринчи жолу орозо кармап жатам. Бул калп. Ай! Орозо кабыл болсун. Достор, бул эң мыкы шоу. Азыр болсо мен өч ала турган кезегим келип жетти. Азыр мыкыны тызылдатам. Даярбызбы? Let's go! Кеттик. Мен бала кезимде бирөөнүн чөнтөгүнөн 1,5 миң сом урдуп алгам. Калп. Бул калп. Бир жолу бир концертте ырдап атып, сахнадан секирип түшөм деп 10 кумун сайылып түшкөм. Сиз ошентишиңиз мүмкүн да? Аябай берилип кетесиз го. Бул чын. Бул чын. Францияда жабык кечеде дуэт ырдагам Стинг менен. Кадимки эле дүйнөнүн жүзүнүн атактуу Стинг бар го. Бул чын? Бул калп. Демимди 2 мүнөткө токтото алам. Суунун астында. Негизичи мындай 2 мүнөткө токтото алам. Чын. Бул калп. Мен комбайн айдап буудай чапканды билем. Бул чын? Бул чын. Биздин кичинекейибизде, бала кезибизде мага бирөө мынтык атып, тибей калган, мен качып кеткем. Бул калп. Бул чын. Комбайн айдап мылтык атып жашоңор эмне болгон сизде? Токойго отун урдаганга барып, досторубуз менен эгер бизди мынтык менен атып, январьдын суугунда, кышында могу жерден келген сууну кечип качканбыз. Кайсы бир убактагы 8-март майрамында аялыма круизный лайнерден бриллиант подарить эткем. Бул чын? Бул буюрса жакын арада болот, бирок азырынча калп. Асман деген жаңы музыкалык проект чыгып атат. Ошол жерде Калыстар тобунда отурасыз. Сиз, Жидеш Идрисова, анан Самат Доолотбаков. Сиз чет жактагы долбоорлорго катышып келген, аркаңызда чоң тажрыйбаңыз бар киши катары отурасыз. Жидеш Идрисова деле ошол эле баягы Түрк Вижнди утуп келди. Самат Доолотбаков аяка кандай түшүп калды? Ушул суроону көп адамдар берет. Ошол суроону мен да Саматтан сурайын деп атам. Асман долбоору башталганга чейин мындай Самат менен сырттан эле тааныш болчук да, мындай салам учурашып элечи. Анан мага деле мүмкүн ошондой суроо келген да, эмнеге Самат депчи. Бирок кийин кызматташып, чогуу жюриде отуруп, анан сүйлөшүп калгандан кийин мен байкадым. Биринчиден анын баягы интеллектуалдык деңгээли аябай жогору адам экен. Билим, окуу билими жогору аябай. Ал дүйнөнүн баарын кыдырып келген, мисалы үчүн. Музыканын бүт ар кайсы түрүн баарын уккан да. Анан кийин тиги ырчы ырдап атканда ал ырды билет. Уккан ал ырдычы. Ал ыр жөнүндө ал өзүнүн бир ой жүгүртүүсү бар. Ырчы ырдап атканда, деп бул мындай ырдап атат, тигиндей ырдап атат. Стили жөнүндө, сырткы келбети жөнүндө, мисалы үчүн көз карашын айта алат, мисалы үчүнчү. Ырдаган тиги ыр менен салыштырып, оригинал менен салыштырып, ырчы өзүн баягы подача деп коет го, кандай болуп калды, ошол жөнүндө ой жүгүртүн айтат. Мындайча айтканда, ошол жюриде мен кийин түшүндүм да, татыктуу эле отурат дагы, сонун кылып сүйлөп берет. Андан тышкары Саматтын сүйлөгөнү сонун. Кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы оюн сонун жеткиликтүү айтылат. Бүгүнкү сиздин жолуңуз менен баарын оозун жаптык десек түшүнөлүсү. Бирок ошол тиги көп баягы суроону берип жүргөн адамдар менден жооп күтпөй эле, Асман теледолбоорун көрүп отуруп эле, Саматтын сүйлөгөндөрүн байкап отуруп эле, деп жыйынтык чыгарып койсо болбойт. Ладно. Кийинки каналга коеюнчу, болду. Негизи каратсак экен, мондай кийинип алып, кандай серьезный текст айтканда окшошпой калат экен да. Жамача бир бала отурат да. Негиздеген жашоо мындай болот десечи, уйкуң келе баштайт экен. Философиядан баштап. Эми ырчылык менен өмүр бою алектенесизби же кандайдыр учурга чейин ырдап, андан кийин чоңойдум, мен уже ырдаган токтотоюн, мен бир аз жаштарды өстүрөйүн, бир аз продюсер болоюн деген ойлор барбы? Буюрса бир 5 жылдан кийин вебке чыгып көрөбүз да. Даярданып жүрөбүз, даң деп койсор. Вебке даярданып эле жүрөбүз, эле ишинип калса тамаша. Эми чын айтканда эле өмүр бою деле ырдай берсе болот. Бир чети. Бир чети мындай нерсе бар да, сен өмүр бою өзүңө үйрөнгөн нерсени бирөөгө үйрөтүп кетишиң керек да. Өзүң менен кошо алып кетип калган деле туура эмес да. Ошон үчүн бир убакыттар келет, Кудайым буйрса, кийинки учурларда
жакшы таланттуу ырчыларга мындай колман келишинче өзүм үйрөнгөн нерселерди айтып берип, үйрөтүп, Тойканалардын адрестерин көргөзүп, топ койсо. тамадалардын телефон номерин берип деген сыяктуу. Ушундай колман келишинче мен дагы ушундай өстүргүм келет да, жаңы муунга өзүмдүн салымымды кошкум келет. Достор, ушу менен эң мыкты шоу соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто Кыргыз эстрадасынын эмгек сиңирген ырчысы Кайрат Пирмердиев байкебиз болду. Кайрат байке, бизде бир салт бар. Келген коноктор биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белегин берет да. Сиз бүгүн ала келдиңизби, айткандай? Ооба. Мына эме очки сала турган футляр алып келгем, сонун Dolce & Gabbana деген сыяктуу. Dolce & Gabbana ичине Орский рыноктан же Дордойдон бир очки салып койсоң өзүнчө Dolce & Gabbana болуп калат да. Жакшынакай ушул белекке биздин өнөктөшүбүз Let's Go сусундугунан мына ушундай топ, мына бул футлярды жана ушул топту утуш үчүн сиздер эмне кылышыңыз керек? Бир гана 1-1 ТВ биздин YouTube каналыбызда ушул видеонун алдында Кайрат байке эгер Кытайга ырдап барып калса, Кайрат байкенин аты кандай болмок? Кайрат Ливи, Кайрат Чаңчоңфуңбу, эң кызыктуу вариантты тандап, ошого ушул эки белекти бермекчибиз. Комментарий жазгыла, өзүңөрдүн ойлоруңарды калтыргыла. Бизге аябай кызыктуу, сизге биздин теледолбоор жагып атабы, жакпай жатабы дегенде Кайрат байке сизге чоң рахмат. Бүттү ошо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнөт жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө.